Манас шаарында метан менен жүргөн автобустардын каттамы үзгүлтүүгө учурап жатат. Буга газдын басымы төмөндөп кеткени себеп болууда. Алардын ордуна буга чейин линиядан алынган маршруттар каттамга коюлду. Азыр мен түшүнбөйт, мен бүгүн чыктым. Ошо автобустар по-моему газ жетиштүү болбой атат окшойт да, менимче. Сиздер чакыртып алдыбы? Биз звонок этип чакырып иштедик. Канча күн чыгат кестер же чыгып берип тургула дедиби? Пока времени чыгып тургула деди. Пока автобустар өзүнө келип болгонча чыгып тургула деди. Ошо. Азыр кайсы линияларда ошондо? 8-9. Bizde katlamdan onun avtobusları can kelgenden keyin çıkargan. Hazır buna gaz degen nersesi biröydөн alat eken hani. Özbekistan'dan alan kayırdan alıp. Oşo nerse hazır hem tankıs bolup kelmeye kaptır. Oşo nesebinен hem biz daha jardamga çakırdık, kelip jardam berip atыбыз. Бүгүн чыктыңыз же кече чыктыңыз? Jo, oşo bir 4 gün 5 gün bolup kaldı. Маршруттан булар жардамга келди. Азыр бизде газ эме болуп атат. Таңкыс болуп атат, населенияга берип атат. Бизге пока токтотуп турат да, населенияга зорго жеткирип атат окшойт. Кандай тартипте чыгып атасыздар? Графигиңиздер кандай болуп атат анда? График кадимкидей эле. Просто автобустардын ордуна булар туруп калды да. Маршруттар. Автобустар график, бакы график боюнча эле 8-7 мүнөт, 8 мүнөт ушундай эле интервал. Мурда мисалы Молжода канча автобус турчу, канчага азайды? Алардын ордуна эми маршруттар басып атат да. Азыр мынагу 2 автобус, 5 автобус 8ге чыкты да. Мурда канча болот мисалы? 15 болот. 15 болот эле, 8. Азыр эми мына ордуна маршруттар чыгып калды, жакшы. Газдын жоктугунан болуп атат да, бир гана. Ушу Өзбекстан бербей атат деп атат, жаап коюп атат. Ошондон эле болуп атат го дейм. Бизде газ бар эле, чыгып атабыз азыраак. Газ коюу станциясында да кыймыл жай. Катар-катар тизилген автобустардын айдоочулары газдын берилишин күтүп турушат. Газдын басымы аздыгына байланыштуу автобустарга кезеги менен газ толтурулууда. Анан ушундай очередь создаваться этилип, анан кийин бирден экиден куюп кетип атабыз. А так жакшы баары. Булар дагы колдон келишинче куюп атышат булар ушул жерде заправкада иштегендер. Эми көрүп атасыздар, ушу шартка байланыштуу иш кылып атабыз. Буюрса кичине күн жылып калса, автобустардын баары дагы куюлуп калат. Себеби былтыр дагы ушундай көйгөй болгон. Ушул коңшу мамлекеттен дагы бизге жардам берип турчу. Азыркы күнү алардын өздөрүнө да дефицит болгонбу, бизге басымын азайтып койгон. Ошон үчүн азыр биз метан газы менен заправка кылганы үлгүрбөй атабыз. Бир күндө 5-6 автобусту гана заправка кылып, линияга 10-11 автобусту линияга чыгарып атабыз. Бүгүнкү күндө газ менен жүргөн автобустар калаанын 8-9 линияларында жүргүнчүлөргө кызмат көрсөтүүдө. Буга чейин аталган линиялар боюнча күнүнө 15 автобус каттамга чыкса, учурда кырдаалдан улам алардын саны бир топко азайган. Бул метан менен жүргөн автобустар башка нерсе менен жүрбөйт. Пропанга да өткөзө албайбыз, себеби мотор ошого рассчитан экен. Эми биз аны жаратылыштын влияниясын эч канча өзгөртө албайбыз. Кошумча биз ушул кичи маршруттар менен бирок элди кыйнабай, элди жогалтырбай ишти жүргүзүп атабыз. Бул жагдай боюнча негизи ошол электробустарды алып келүү же ушундай чыгуу жолдорун карап атасыздарбы? Байкадыңыздар газ. Туура айтасыз. Электробустар эми кандай десек, электробустар бизде азыр светтин өзү дагы жетишсиз болот. Бизде мисалы үчүн бир күндө заправка кылчу электробустарыбызда биз только түнкү саат 10-дон кийин гана заправка кылган жетишип атабыз. Күндүзгү убактарда час пиктен кийин гана заправка кылабыз. Бир электробусубуз бир күндө бизде жаңысында 2 жолдан заправка кылган болсо, азыркы күнү 3 жолдан заправка кылып атабыз. Себеби электробустар рассчитан на посидение адамдарга да. Бизде андай эмес да, бизде билесиздер, жыл туруңуз батыш болобу деген нерселер менен бизде электробустардын зарядынын королушу көп болду. Беле кетсек, Манас шаарында жүргүнчүлөрдү метан менен жүргөн автобустар тейлеп келет. Кышкысын жыл сайын газдын тартыштыгы болгондо автобустардын жумушунда көйгөй жаралат. Салтка айланган көрүнүш качан кантип жөнгө салынышы боюнча баш катуурунун жыйынтыгы ушул күнгө чейин натыйжа бербей келет. Айсия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Манас.